урматтуу улуу журтум, кыргыз өзүн таанычу мезгил келди. Кыргыз адамзатка тагдыр буйручу мезгил келди. Кыргыз эскиче айтканда Кудайдын ордун аткарчу мезгил келди. Аткарыш керек болуп атат. Мындай түшүнөбүз эми Кудай деген сөздү. Мына биз ойлогонбуз. Ооруп калсак муну Кудай буйруп атат деп. Кырсыгып калсак муну Кудай буйруп атат. Кудайдын кылганы да деп мурунку доордо. Ал көрсө арбайлар экен. Кудай деген эми ааламдагы аалам, чоң аалам болуп кетет экен. Анан эми ошондо азыр адам улуулукка өтүп туруп, анатомиясы астрологиянын ролун аткарат. Астрология деген эми эскиче Кудай. Же болбосо адам эмнеден жаралып келиптир? Жаны арбай экен. Же өлгөндө жаны ааламга барат экен. Анан кайра наристе периште болуп жаралат экен. Муну эскертип да айтпасак болбойт, кайталап да айтпасак болбойт. Ошо кайталап айткандан калыптанат адам. Тебелеп бийлегенде. Мына ошентип адам мына жаның асманга учса эмне болот? Арбай болот. Арба, периште, мейли нур дүйнө, кыскасы арбай. Ааламдык бир күчкө ээ болот. Мына бүгүнкү күндө ылгоону ким жүргүзүп атат? Арбайлар жүргүзүп атат. Периштелер жүргүзүп атат. Инопланетандар жүргүзүп атат. Эми бөлүнүп кетет экен ааламда. Жалпы көкө теңир жүргүзүп атат деп койсок болот. Жалпы Кудай жүргүзүп атат деп койсок болот. Ошол мына биз Кудайдын ордун азыр кыргыз аткарыш керек болот. Кудай деген эми ошо арбайдын. Эмнеге дегенде эки дүйнө бирикти. Аалам күчтөрү жерге түштү. Өткөндө ошо көрөрман бир эжеке балыкчылык айым жазыптыр, аябай кубанып калдым. Кыска мынтип жазыптыр да. Молдолор айтат го депчи. Кыяматта тирүүлөр менен арбайлар тиги өлгөндөрү бириккенде ошондо кыямат деп коет. Эми ал туура, ошо Куранда эле туура эмес. Мындай кенен чечмелей албай атат да бул молдокилер. Мына өлүктөр деген арбайлар да ааламга кеткен, жаны. Анан ошолор жерге түшүп келди. Анан экөө азыр адам моюн бербей, ошо арбайлар же ошол молдонун тили менен айтканда өлүктөр, аалам күчтөрү. Ал өлгөн эмес, ал асманга кеткен. Ошолор келип жерди тегеретип атат. Анан ошо эжеке SMS жазып коюптур. Мен түшүндүм дейт. Азыр жаңы доордо кутулуш үчүн арбайга айланып ааламды кызмат аткарып гана кутулат турбайбызбы деп. Анан мен аябай кубанып калдым. Ал киши келип илим алган жок. Бирок ошол эфир аркылуу ушунча өсүп аткан адамдарга мен кубанып калдым. Дагы жазып коюптур. Эми пендечиликтен чыгуу кыйын тура. Мен жоолуккандарга мантра жазып берип атам дейт. Ой тобо. Сиз монча мантраны алсаңыз таза жазып бермек экенсиз. Мына ошентип кызмат аткарып атат, карасаңыз. Ошо сыяктуу эле адам азыр арбайга айлан. Ааламдык күчкө, жаның кайдан келген? Арбай ааламдан. Эмнени кийди? Телону кызмат кыл. Же болбосо азыр сен жерде жок болсоң, жаның ааламда болмок. Ааламда ал эмне кызмат кылат экен? Кайталап айтайын, ушу арбайлардын кызматын. Же аалам күчтөрдүн кызматын. Жан ааламга учуп, денеде солгондон кийин ошо жан, рух, арбай бийик аң сезимге болду. Үчөө бир эле. Ар ким ар кандай түшүнсүн. Молдолор дух деп түшүнсүн. Орустар жогорку күч деп түшүнсүн. Кыргыз ошо ары байыган деп түшүнсүн. Вообще эле жан экен бул деп түшүнсүн. Бир эле. Ошо жан, мындайча айтканда, тан өлгөндө жан асманга учту. Асманда жан деп айтканга болбойт, эми арбай. Мына ошол бийик аң сезимге ээ болот. Анан түштөн, көрүнүштөн, кырсыктан, дагы бир өйдөлдүйдан жердеги пенделер эски жолдо болсо, Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармайт болуп атат. Алар ааламдык сыйкыр күчтөр. Мына ошолор жерге түштү. Энергия же алар энергия. Анан адам ошого айланыш керек болду. Өткөндө айттым, мына кыргыз дүйнөнү башкарып атат.